Соло ТВ каналы соңку жаңылыктар менен тааныштырууну улантат, биз менен бирге болуңуз. Азыркы түз эфирге чыгып, уят сүйлөп отургандарга караганда менде бир топ чектөөлөр бар болчу. Мындай пикирин блогер Сыдыман Соло ТВ YouTube каналына берген маегинде билдирди. Мындан тышкары ал эч качан кыздарды жылаңач кылып чечиндирбегенин, чектен чыгып же кемчилигин айтып тамашалабаганын кошумчалаган. Ошондой эле блогер Ошко күйөө ала болгонун, учурда бир кызы бар экенин дагы айтты. Эскерте кетсек, Сыдыман Кайман аты менен таанылган блогер 2020-жылы февраль айында өзүнүн баракчасы аркылуу түз эфирде Кыргызстандын айрым облустарында колдонулган сөздөрдү сындаган. Бул окуя коомчулукта кызуу талкууга алынып, кийин өзү жаңылганын мойнуна алып кечирим сураган. Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камалып, 28 февралда үй камагына чыгарылган. Ага жаза кодексинин 313 беренеси рассалык улуттук диний же аймак аралык кастыкты козутуу боюнча айып коюлган. Ал жөн эле убакта тартып жүрүп, тамашалап, оюнга салып, ал өз контент болчу да өзүчө. Тамаша неметип, бири-биринде жөн эле эл журтту күлдүрүш үчүн, көбүрөөк көрүүчүлөр чогултуш үчүн, катталуу үчүн, чогултуш үчүн бир нече эң башты кылган нерсе болчу. Ырчы Анжелика жашаруунун сыры менен бөлүштү. Бул тууралуу ал Instagram баракчасына сүрөт жүктөп, төмөнкүдөй билдирүү жазып калтырган. Жашоо кыска, өмүр бакыт, бактылуу көзүрмемдер деген сөздөрдүн түп тамырын жаш өткөн сайын терең түшүнүп баштайт экенсиң. Карылык качан келет? Басканга алың жетпей, унутчаак болуп баштаганыңда. Картайбай өмүрүңдү узартып жашоого мүмкүнбү? Балким мүмкүн. Талыкпаган кыймыл-аракет, спорт, жөө басуу, жакшы ойлор, жашаруунун сыры деп жазган ырчы. Жаңы Honor хиттеринин бирин сатып алсаң, 1,5 миң сом кэшбэк берилет. Бөлүп төлөөгө алуу дагы жеткиликтүү. Остор дүкөндөрүнөн же О-маркеттен ал. Мындан тышкары ырчы саякатка чыгуу адамды 10 жылга жашартарын айтып, кайсы өлкөгө баргыңыз келет, балким сизге күтүлбөгөн белек жасап калаттырмын деп кошумчалаган. Куудул Назира Жетигенова фитнес зал ачты. Бул тууралуу ырчы интернет баракчасы аркылуу бөлүшкөн. Фитнес зал ачтым, достор, келгиле, ден соолукту чындап, сулуу болобуз, арык болобуз деп жазып калтырган. Мындан тышкары ачылышында Гүлзат Мамутбек менен ырдаган Назира Жетигенова баарыбыз бирге бийлейбиз. Жакында сиздер үчүн жаңы ыр даярдап жатабыз деп кошумчалаган. Казакстандык Куудул Нурлан Сабуров Москвада кармалды. Бул тууралуу Казакстандын жергиликтүү басылмалары жазды. Маалыматка караганда ал миграция мыйзамдарын бузган. Ага 5 миң рубль айып салынган. Сабуров белгиленген мөөнөттө өлкөдөн чыгып кетүүгө тийиш. Бирок кайра кирүүгө тыюу салынган эмес. Анын менеджери журналисттерге комментарий берүүдөн баш тартты. А почему вас тогда выдворяют? Меня еще не выдворяют. Ну, вам сейчас выставили постановление. Это неправда. А что, правда? Почему вы здесь? Сейчас идет рассмотрение лишь. Скажите, почему вы здесь сегодня оказались? Миграционный. К сожалению, этого ответа у меня. Социалдык тармактарда Бишкек шаарындагы көчөлөрдүн биринде Чаламандын чак түшүндө көчөгө заара ушатып жаткан кишинин видеосу тараган. 1-май райондук ички иштер бөлүмүнөн маалымат беришип, каттоого алынганын, кызматкерлер тарабынан көрсөтүлгөн жарандын жүргөн жерин аныктоого багытталган иш жүргүзүлүп жатканын билдирди. ТикТокто 50 миллионго жакын, Инстаграмда 8 миллиондон ашуун катталуучусу бар блогер Омар Алиев Кыргызстан тууралуу видеосун жарыялады. Аталган блогер кайсы өлкөнүн желеги түшсө, ошол өлкөгө барып, ошол өлкөнүн тилинде сүйлөп, влог тартат. Кыргызстан тууралуу видеосунда кыргызча сүйлөп коштогон. Мындан тышкары ал кыргыз желеги менен сүрөт жүктөп, кыргыз элине меймандостук үчүн ыраазычылык билдирип, табияттын сулуулугуна суктанып кеткенин айткан. Kyrgyzstan? Okey. Men Kırgızstandamın.
Жүрішібізді Борбордық Алатау аянтынан başlayımız. Bu Kırgızistan'ın göz karandısızlığının simvolu. Jana şahardaki en manili orunlarının biri. Emi İsikölge jönüdük. İsikölge jettik. Dünyadaki en iri Janakoz sozluk göldürdün biri. Dazabası Jana qoz görünüşü var. Emi toğlorga jönüdük. Göldün jandağı toğlorda qoz görünüştür Jana. Jaratılıştın sululuğu açılar. Bu lesalı için sonuncu yer. Emi restoranga barabız. Restoranda ulutluq tamaklarda tatıp görülü. Bu populardır Jana jakımda yerlerden biri. Uluttuk interyer menen. Emi bazarga barabız. Dordoy bazarına girdik. Bu Borbor Asya'daki en çon bazar. Mında kimden tarta beliklerge çeyin var. Emi muzeyge barabız. Kırgızstan tarixi Jana madaniyatı çoğulgan tarix muzeyinde sayahatımızda bitiribіз. Anın saltları, iskustosu Jana murasları menen. Rahmat Kırgızstan. Kudayay, kataldın mı? Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет Кирим-Төбөл Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобун каржылаган деген шек менен 3 адамды кармаган. Алардын катарында бир кезде Ички иштер министрлигинде иштеген Талас Бегалиев дагы бар. Атайын кызматтын айтымында Бегалиев дөөчүн кыздын өкүл атасы болгон. Кармалгандар бир кишини курал менен коркутуп 2 гектар жерин тартып алганын, мындан тышкары 3 шектүү дагы бир кишинин $300 000 опузалап, акчаны Көлбаевга өткөрүп беришкени айтылат маалыматта. Мындан тышкары Талас Бегалиев Ички иштер министрлигинде иштеп турган маалда Көлбаевдин тобун калкалап, кызматтык маалыматтарды берип турганы кошумчаланды. Кара Ой айылынын тургундары 2 имамдын бирине унаа, экинчисине умрага жолдомо беришти. Бул тууралуу муфтияттан кабарлады. Талас районуна караштуу Кара Ой айылынын тургундары Аль-Ханан Аль-Манан мечитинин имамы Шумкарбек Биримкуловго үзүрлүү эмгеги үчүн Toyota ис унаасын белекке берсе, Майкадам мечитинин имамы Узакбай Үмөталиевге умра сапарына сертификат тапшырды.